кинорежиссер СССРдин эл артисти Болот Шамшиевдин туулган күнү белгиленди. Билим берүү мекемелери STEM программасы менен иш жүргүзүүдө. Балыкчы шаарында шамалдын ылдамдыгы секундасына 24–28 метрге чейин жетүүдө. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Жанара Алмазбекова, саламатсыздарбы? Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Индиянын Кыргызстандагы элчиси Арун Кумар Чатержини кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар соода, экономикалык, илим жана билим берүү тармактарындагы Кыргыз-Индия мамилелерин ар тараптуу активдештирүү маселелерин талкуулашты. Төраганын орун басары Кыргызстан Индиянын заманбап дүйнөдөгү ролун жана лидерлигин жогору баалай турганын белгиледи. Индиянын чоң жыйырмалыкка жана ШИКУга төрагалык кылуу жылында бир катар эки тараптуу сапарлар пландаштырылууда. Анын жүрүшүндө Бишкек Кыргыз-Индия мамилелеринин деңгээлин жана өз ара сооданын жана инвестициянын көлөмүн олуттуу түрдө жогорулатууга умтулууда. Өз кезегинде Арун Кумар Чатержи өз ара кызыкчылык туудурган бардык чөйрөлөрдө кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү үчүн бардык күч аракетин жумшоого даяр экендигин билдирди. Өкмөт былтыр күздөн тарта чакан жана орто бизнес жаатындагы ишкерлерге 1 миллион сомдон 3 миллион сомго чейин пайызы жок насыя бере баштады. Пайызы жок насыя алыш үчүн ишкерлер мыйзамдуу иштеп, акыркы 6 ай ичиндеги патенти болушу зарыл. Насыя өлчөмү 250 000 сомдон ашса күрөө коюлат. 2022 жылы Финансы министрлиги коммерциялык банктарга чакан жана орто бизнести ыкчам колдоо долбоорунун алкагында 1 миллиард 756 миллион сом бөлгөн. Пайызы жок насыяны 4200 ишкер алды. Быйыл бул максатка дагы 2 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнөт. Долбоордун максаты пандемия учурунда кризистен кыйналган ишкерлерди ар тараптан колдоо, жумуш орундарын сактап калуу жана ишканалардын өнүгүшүнө түрткү берүү болуп саналат. Жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууда каралды. Ушул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө 2021 жылдын 7 декабрындагы номер 548 жарлыгын аткаруу максатында иштелип чыккан. Жогоруда белгиленген жарлыктын 2-пунктунун 5-абзасы менен Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине лицензиялоо функциясын өткөрүү менен жеңил автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташууну лицензиялоону киргизүү каралган. Ушуга байланыштуу Ички иштер министрлигинде Кыргыз Республикасынын лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамынын 5-беренесинин 2-бөлүгүнүн 12-пунктундагы жана 15-беренесинин 1-бөлүгүнүн 17-пунктундагы жеңил таксилерден тышкары деген сөздөрдү алып салуу менен өзгөртүү киргизүү боюнча ушул мыйзамдын долбоору даярдалды. Талкуу маалында депутат Дастан Бекешев автомобиль транспорту жөнүндө мыйзамына ылайык оң рулдуу унаалар менен жүргүнчүлөрдү коммерциялык түрдө ташууга тыюу салынганын эске алып, мындай унаалардын ээлери тарабынан нааразычылыктар болушу мүмкүн экендигин белгиледи. Ал эми эл өкүлү Марлен Маматалиев такси паркынын 50–60% оң рулдуу унаалар экенин айтып, альтернативалык вариантты, мисалы мамлекеттик субсидияларды, тактап айтканда лизингке автоунааларды берүүнү сунуштады. Ошондой эле депутат Нуржигит Кадырбеков сунушталган өзгөртүүлөр кабыл алынса, көптөгөн жарандар жүргүнчүлөрдү мыйзамсыз ташууга аргасыз болоорун белгилеп, мыйзам долбоорун колдобоого чакырды. Добуш берүүнүн жыйынтыгында мыйзам долбоору биринчи окууда четке кагылды. Каракол шаарындагы Айка Сейко тигүүчү цехи ийгиликтүү иштөөдө. Ишканада буйртма менен атайын кызматтык формалар тигилет. Учурда Япониядан келген сапаттуу тигүүчү машиналар иштейт. Эң башкысы 120 орундук жумуш орундары жана тикмечилердин айлык маянасы жогору. Азыркы этапта цехке буйртмалар Кыргызстандын бардык аймактарынан келүүдө. 3,5 миллион киреше тапкан ири түгүүчү ишкана менен президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ильяс Иман-                                                                                                                                         -
Бул чөнтөкчөлөрдү тигип жаткан машина Япониядан $50.000 ашык каражатка келген. Анын өзгөчөлүгү жарым саатта тигүүчү чөнтөкчөнү 30 секундта автоматтык түрдө сапаттуу бүткөрөт. Мындай жабдыктардан ишканада бир канчасы бар. Бүгүнкү ишканаларды биз колдошубуз керек. Өзүңүздөр көрүп чыктыңыздар, бардык жагынан ушул аппараттардын баары Япониядан келген экен. Качественный материалдар келет экен. Мына Кыргызстандагы болгон горнорудный компаниялар жана башка ушул чоң крупный предприятиялардын баары ушу биздин Айка-Сейкадан заказ берилет экен да. Андан тышкары эми салыктардын түшүшү так абдан жакшы болот. Ошон үчүн бардык тараптан колдоо көргөзүшүбүз керек. Республикасы налогу 38.802.000 сомдук налог төлөп бердик 22 жылы. Андан тышкары сатуу боюнча налог с продаж 90 миллион сом төлөптүк, транспорт налогу 6 миллион, страховой взнос 546.000 сом, зарплатанын фондусу болсо 22 жылы 37 миллион сом түздү. Бул ишкана Жаңарык айылындагы өндүрүшү жогору, мамлекетке көп салык төккөн тигүүчү цех. Алар учурда атайын буйрутма менен кесиптик формаларды тигет. Кийимдердин кездемелери Дубай, Америка жана Европа мамлекеттеринен алынып сапаттуу даярдалат. Баалары болсо ар бир кесиптик кийимдин кездемесинин баасына жараша. Ар бир мисалы үчүн биздин эле Кумтөрдү алалы, Кумтөр компаниясына мисалы үчүн 8 түр модели бар да. Например, куртка, узун курткалар болсо, узун куртка зимний. Анын 3 түрү бар. То күйбөгөн материалдан, бирөө электродуги деп коет, антистатика материалдардан электриктер кийген. Бирөөсү обычный эме рабочийлардыкы да. Анан модель одинаковый, бирок ткани разные да. Ошолорду карайбыз. Разный материал болсо, то же самое ошого жараша, мына антистатика болсо ичинде ХБ болуш керек. Эми биякта деген условия жакшы эле түзүлгөн. Биякта келип кеткен маршруткабыз бар, өзүбүз эртең менен 8-де алып келип, кечинде алып кетет. Саат 11:30 бит. Бияк бул эме цехтин эсебинен өзүлөрү эме кылат да, биякчы. Тамагыбыз бекер. Саат 3-тө кайра кошумча дагы эме кылабыз, тамак. Анан айлыгыбыз болсо жакшы, Кудай буйрса, баарыбызга өзүбүз айлыгыбызга ыраазы элебиз. Айына Ишкананын ишмердүүлүгү менен президенттин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү таанышып чыкты. Тигүүчү цех бардык керектүү жабдыктар менен камсыздалган. Учурда ишканада 100гө жакын тигүүчү машиналар коюлган. Айка-Сейко жоопкерчилиги чектелген ишканага быйыл 19 жыл болду. Эми Кудай буйрса ушул өзүбүздүн эмгектенүү менен бирге биз көп жетишкендикке жеттик. Биздин максатыбыз атайын сакталуучу кийимдерди, жумушчулардын кийимдерин тигүү максат болчу. Ошол максатыбыз ишке ашып, азыркы деңгээлде көп мекемелерге баягы заказдарды кабыл алып, көп коген комбинаттарынын атайын сактоочу кийимдерин тигип берип атабыз. Ал эми тигүүчүлөрдүн айлык маяналары ар кимдин аткарган ишине жараша. Орто эсеп менен 40 миңден 70 миңге чейин. Айка-Сейко ишканасы 15 жылдан бери өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Негизги каржы булагы USAIDтин конкреттүү ишкана долбоору. Жазгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, Сергей Мищенко, Ысык-Көл маалымат кызматы үчүн Каракол шаарынан. Балыкчы шаарында шамалдын ылдамдыгы секундасына 24–28 метрге чейин жетүүдө. Аба ырайынын кескин өзгөрүүсүнө байланыштуу шаарда жогорку көжүрмөн даярдык режими киргизилген. Электр жарыгын үзгүлтүүгө учуратпоо, калкты суу менен камсыздоо, жылуулукту убагында берүү үчүн бардык муниципалдык кызматтар күчөтүлгөн тартипте иш жүргүзүп жатат. Акыркы сааттарга карата Балыкчы шаарында эч кандай авариялык абал катталган жок. Кененирээк кабарчынын сюжети. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайынын кескин өзгөрүшү боюнча шашылыш билдирүү таратканы. Балыкчы шаарында даярдыктар көрүлө баштаган. Ал үчүн шаарда жогорку көжүрмөн даярдык режими киргизилди. Бүгүнкү күндө Балыкчы шаарындагы бардык тармак муниципалдык тармагындагы мекемелер
штаттык режимде иштеп атат. Электричество менен камсыздоо мекемеси толук кандуу иштеп атат. Эч бир жерде авария жок. Электричестводан перебой болбой эле убагында суу жана башка керектелүүчү, камсыз кылуучу ишканалар толук кандуу иш жүргүзүп атат. Калкты жылытуу системасы менен камсыздаган балыкчыдагы 6 откана 2542 абонентти тейлеп жатат. Учурда 132 тонна мазуттун запасы бар. Ал 13 күнгө жетет. Дагы 200 тоннадай мазутту ташып келе жаткан унаалар катал шарттан улам алабел ашуусунда кармалып турат. Биздин отканаларда көрүнүштөрдү байкап атабыз. Суу урдоо маселеси бул аябай чоң жоготууларга алып келип атат. Температуранын кескин төмөндөшүнө алып келип атат. Мисалы жана отканалардан көрүп кыдырып кеттик, 65 болуп атат. Ушу суу алгандар токтой турган болсо, бул дагы бир 3-4 градуска өзү эле токтойт эле. Анткени биз ысык суунун ордуна колдонуп кеткенден кийин ордун муздак суу менен толтуруп жатабыз. Ошого байланыштуу муздак суунун температурасы 8 градус, 65-тин ордуна 8де куюп, ошону кайра жылытканга убакыт кетип калып атат. Жылуулук жакшы элге жетпей калышы мүмкүн болуп калат да. Ысык көлдүн дарбазасы атыккан кала өзүнүн улан шамалы менен таанымал. Бул аймакта шамалдын ылдамдыгы секундасына 24-28 метрге чейин жетүүдө. Шаардагы ооруканаларда жылуулук системасы күчөтүлгөн тартипте берилүүдө. Ага карабастан жакшы жылыбаган бөлмөлөрдө бул күндөрү кошумча жылыткычтарды колдонуу үчүн уруксат дагы берилген. В поликлинике тиги, так как здание Биздин калаадагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун имараты 1989 салынып, анын дубалы бетон болгондуктан жылытканга карабай салкын болууда. Андыктан биз буга чейин дагы бир нече ирет тийиштүү мекемелерге кат жиберип келебиз. Азыркы учурда башкы талап ошол имаратыбызды жылуулап алууда. Мындан сырткары калаадагы билим берүү тармагындагы мекемелерде каникулга байланыштуу жылытуу системасы үнөмдөө режиминде иштөөгө өткөн. Ал эми жергиликтүү үйлөрдү көмүр менен камсыздоодо 4 базада жетиштүү көлөмдө сатылып, анын орточо баасы 4000 сомду түзөт. Гүлбарчы Молдоева, Сталбек Саманчиев, жаңылыктар, Балыкчы шаары. Ауа райынын кескин төмөндөгөнүнөн улам учурда Ысык-Көл районундагы тиешелүү мекемелер айыл өкмөттөрү күчөтүлгөн режимде иш алып барышууда. Алардын негизги милдети калкты электр энергиясы, жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыздап, тиешелүү тейлөөнү өз деңгээлинде жүргүзүү. Ар бир иш учурунда Ысык-Көл районунун акими Калыбек Жумадыловдун жеке көзөмөлүндө. Бул туурасында аймактык кабарчы Асель Тилек кызы кененирээк баяндайт. Жалпы өлкө аймагында 10 январдан 13 январ күндөрү абанын температурасы кескин төмөндөгөндүктөн Ысык-Көл районунун аймагындагы кырдаал көзөмөлгө алынып, материалдык чыгымдарга учуратпоо, энергетикалык тутумдардын үзгүлтүксүз иштөөсүн, калкка жылуулук берүү, автоунаа жолдорунда коопсуз каттамды камсыздоо максатында район акими Калыбек Жумадылов тиешелүү тармактарга ыкчам чара көрүү тапшырмасын берип, учурда тийиштүү мекемелер айыл өкмөттөрү күчөтүлгөн режимде иш алып барышууда. Ысык-Көл району быйылкы кышкы от жагуу мезгилине жакшы даярдык менен кирдик. Бардык биздин социалдык мекемелердин көмүргө болгон жалпы муктаждыгы бул 1160-1700 тоннан 1170 тоннан тегерегинде көмүрлөр толук кандуу бардыгына камсыз болгон. Биздин райондо электр энергиянын авариялык катталуулары болгон жок. Электр энергия штаттык режимде бардыгына берилип жатат. Биздин Лоңхай балыкчыдан баштап, Балыкчы шаарынан баштап Коромдуу айылына чейинки Лоңхай мекемесине тийиштүү болгон жерлерде Лоңхай мекемесинин жол тазалоо иштерин толук кандуу жүргүзүштү. Ал эми Коромдуу айылынан баштап Балыкчы Өрүктүү айыл аймагына чейинки аймакты Кыргыз автожол мекемесине тийиштүү номер 7 жол эксплуатация мекемеси дагы тазалоо иштерин бардыгын жүргүзүп, райондук штабка сүрөттөр менен, документтер менен бардыгын жөнөтүп жатышат. Чолпон Ата шаарында жана Боз Тери айылында жайгашкан көп кабаттуу үйлөргө жылуулук берүү аба райынын кескин өзгөрүшү менен күчөтүлүп, учурда ишканалар от казандарын күнү түнү белгиленген температурадан түшүрбөй кармап турушат. Чолпон Ата боюнча 930 квартира жителге, Боз Тери боюнча 586 жителге жылуулук берип отурабыз. Отопительный сезон 1 ноябрда башталган 22 жылы. Ошол жылуулукта биз азыркы убакта
Жылуулукту температурный график бар, подача. Баягы жылуулуктун эмесине карап ошого жараша берип атабыз. Постоянно Кудайга шүгүр азыр кетип атат, авария жок, тынуу жок. Элден арыз пока түшкөн арыздарды болсо убагы менен арыздардын негизинде карап жатабыз. Кудайга шүгүр, бул үйдө жылуулук жакшы эле болуп атат. Кудайга шүгүр. Үшүгөн жокпуз. Нормальный бала окурабыз менен аман эсен жакшы жатабыз. Анан ушу жылуулук чолпонаттан бери котельныйда иштеп аткан балдарга бүт баарына ыраазычылык билдирип коелук. Рахмат айтыш керек аларга. Чын эле үшүгөн жокпуз. Жалпы Ысык көл району боюнча кышка даярдык кылдат өз убагында жүргөндүктөн көмүр тартыштыгы, жылуулук берүүдө көйгөйлөр жок эсе. Учурда аталган аймакта 2 күндөн бери тынбай жаап жаткан карды тазалап, жолду ачуу иштери тынымсыз жүрүүдө. Айсел Тилек кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык көл районунан. Ызгар суук күндөрү жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында Талас облусунда да тийиштүү иштерди жүргүзүү колго алынган. Президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Нарбековдун тапшырмасына ылайык бардык жол тейлөө мекемелери жолдорду тазалоого киришишти. Бул жума аталган облуста жолчулар күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Жолдорду кардан тазалоо, кум чачуу жумуштары кандай жүрүп жатат, сөз кабарчыда. Жолдор тайгак. Бул абалды эске алуу менен Талас шаардык коммуналдык кызмат көрсөтүү ишканасынын техникалары жолдорду тазалоого киришти. Талапка ылайык автоунаалардын кыймылы көп жүргөн борбордук көчөлөрдүн кары күрөлдү. Бүгүнкү күндө 2 техника чыгып күрөлүп атат. Мынакей азыр өзүңүздөр көргөндөй Бердике Батыр көчөсүнөн баштадык. 2 техника чыгып күрөө иштери башталды. Борбордук көчөлөр. Оторбай көчөсү, анан кийин Фрунзе көчөсү. Бала бакчалардын алдын, мектептердин алдыларын. Аз жөн гана күрөйбүз. Кум себүү иштери азыр мынакей көрүп атасыздар, кар жаап токтой элек. Таң эрте кумдарды себип баштайбыз. Же кечке амал кар базандаганда себип баштайбыз да. Облустагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Нарбеков облустагы 5 жол тейлөө ишканасына жолдорду өз убагында кардан тазалоо жана коопсуздук чараларын көрүү боюнча тапшырмаларды берди. Бул жума күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Бардык жерде техникаларыбыз дайын. Инерттик материалыбыз 5,5 миң тонна инерттик материалыбыз бар. 16 тонна күйүүчү майларыбыз бар. Бүгүнкү күндө 20-25 чейин техникаларыбыз ушу жолдун баарын тейлейт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги берип атпайбы 4 күнгө. Оор акыбал болот деп. Биз ошого даярдык менен келдик. Биз даярбыз. Кандай гана погода болбосун тейлейбиз буюрса. Күнү түнү. Канча 5 сантиметрден ашкандан баштап биз уже жолдун жээктерин, беттерин күрөй баштайбыз. Өзү 5 сантиметрден жогору уже карлар күрөлүш керек. Инерттик материалдар чачылыш керек. Өтмөк ашуусунда дагы жолду кардан тазалоо, кум чачуу жумуштарын тынымсыз жүргүзүү колго алынды. Ашууда 7 атайын техника жана жолчулар иш алып барууда. Өтмөк ашуусунда бүгүнкү күндө 7 техника иштеп жатат жана инерттик материалдар чачылып атат. Ал жерде күзөт уюштурулган күнү түнү. Бүгүн 2 маал күзөт менен алмашуу иштери менен жолду тейлеп жатышат. Кар жаап атат. Ага карабастан бүгүнкү күндө жол ачык, каттан бар. Өтмөк ашуусунда бүгүн тейлөө иштери жүрүп атат. Күнү түнү 3 сменде балдар иштешип атат азыр. Кар жана тайгалак жолдо жүрүү кооптуу абал жаратаарын майы кызматкерлери эскертишет. Мындай күндөрү жолго чыгарда автоунаанын техникалык абалын текшерип, сак жүрүү зарыл. Жолдор будан дагы муздар тоңуп тайгалак болушу күтүлүүдө да. Ошол себептен айдоочуларга кайрылып кетет элек. Жолго чыгарда автоунааңыздардын техникалык абалдарын карап, бузулган жерлери болсо оңдоп, бузук болсо жолго чыкпаңыздар деп өтүнөбүз. Ошондой эле жайкы дөңгөлөктөрдү кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырып, кышында тагылуучу чынжырларды жаныңыздарга алып жүрүүгө суранып кетет элек. Белгилей кетсек, абанын температурасы төмөндөп, Талас өрөөнүндө түнкүсү -13, -18, күндүз -7, -12 суук. Ал эми 12-13 январда абанын температурасы мындан дагы төмөндөп, түнкүсү -20, -25, күндүз -14, -19 суук болору күтүлүүдө. Салтанат Керимкул кызы, Асылбек Касенов, Талас облусунан.
Жалал Абад облусунда жылдын башында катталган кырсыктан улам 2 жашар бала каза болуп, анын бир тууганы оор абалда ооруканага жеткирилген. Үйдө жалгыз калган кичинекейлер иске ууланып калышкан. Окуя 7 январда кечки саат 20:00 катталган. Ал учурда балдардын энеси жумушка кеткен. Теманын уландысы кабарчынын сюжетинде. Электропечкага келген электр мамытчасы кабель зым эрип, күйүп, розеткасына чейин күйүп ушул жерде жабышып калган экен. Тийиштүү органдардын берген маалыматына ылайык, кечки саат 20-ларда энеси кошумча жумушка кеткен жаш эне 4 жана 2 жашар балдарын үйгө калтырып кеткен. 3 саат аралыгында жаш балдар иске ууланып, кичүүсү үйдө жан берген. Балдарды биз келгенге чейин үйдүн ошол апасы менен анан бир тааныш акеси экөө ооруканага алып кеткен боюнча бизге кошуналар маалымат берди. Бул жерде печка болгон. Буга сайылганчы. Бул жерде печка турган. Бул өзү келип сайылып, мына жерде розеткасы да түшүп калыптыр, шуга сайылып турган болчу да бул. Бул башыча. Бул зым өзүңүздөр көргөндөй мына толук менен эрип, мынтип жабышып калган да. Учурда иске ууланган 3 жашар бала Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө дарыгердин көзөмөлүндө. Келгендеги акыбалы оор, бала эс үчүн жоготуп келген. Кошо келгенде өзүнүн бир тууган карындашы, ал уже каза болуп алынып келинген экен. Азыркы убакта Рыскелдинин акыбалы бир кыйла дурус, тамак ичти. Бардык тиешелүү врачтар менен консилиум жасалып, керектүү дарын толук көлөмдө толугу менен алып атат. Бул факты Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн электрондук журналына уулануу болуп катталып, териштирүү иштери башталган. Эске салсак, 30 декабрда дал ушундай окуя Баткен облусунун Кадамжай районунда катталып, андан бир үй бүлөдөн 6 адам каза болгон. Учурда адистер өрт коопсуздугун жана башка кырсыктарды алдын алууда берилген сунуштарды эске алуу зарылдыгын эскертип келишет. Эң көп катталган бизде турак жай секторунда катталат. Бул 60% түзөт жалпы өрт катталган өрт кысымы. Бул болсо ошо жарандарыбыздын өрт коопсуздугуна дагы деле кайдыгер мамиле жасоосунан улам болуп атат. Ооба, түшүндүрүү иштери биз жүргүзгөн түшүндүрүү иштери ошо кайсы бир деңгээлде биз ойлойбуз, ошо өзүнүн таасирин тийгизип атат да, бирок толук кандуу ушундай жарандар көңүл коюш мамилесин дагы деле улантып атат. Кырсык Кашкабактын ортосунда, айрыкча жашы жете элек балдарды үйгө жалгыз калтыруу өтө кооптуу экендигине 7 январда Жалал Абад шаарында болгон окуя өзү далил. Жанара Сагындыкова, Сергей Мишенко, Жалал Абад облусу. Ушул тапта теңир толук фермерлерде күнү түнү уйку жок. Жылдын дал ушул мезгилинде адамга да кол салуудан кайра тартпаган карышкырлар күч алып, айрым учурларда айылдарга чейин кирип келишти. Маселен, жакында эле алыскы Оруктам калктоо пунктунда өз малын ушул жырткычтан коргогон аял менен кармашып, чоң бактыга жараша аман калган. Тилекке каршы мындай оңдой берди жаңырган жылдын 2 күнүндө орун албай, ач бөрүлөр бир түндө эле 104 койго зыян келтиришкен. Биринчи жардам ошо төртөмат. Өмүрлүк жолдошу Арстанбек Омуркулов менен бирге жергиликтүүлөрдүн малын багуу менен күн кечирген Гүлнара Келдибекова райондук көзгө атарлардын таймашын курулай мактаныч катары баалайт. Чынында эле айрыкча ит куш күчөп турганында алардын артынан сая түшүүнүн ордунда мылтыктарын талаада тарсылдатуунун кажети бар беле. Ошондой иш-чараларды өткөзгөнгө жараша ушундай бир моменттерде ошолорду пайдаланып, ушундайларда пайдаланса болот да. Бир жардам катары элге деле, өзүнүн деле иши катарычы. Эмне болуп атасыңар деп бир дагы бир чоң же бир мындай бир кызматкер келип, ал акыбалды сураган жери жок. Жардамда болуп атат айылдан, элден, ар жак бир жактан телефон чалып жана немеден соц тармактан көрүшүп элдер жардам кылып атышат. Көпчүлүккө эл журтка айланайын, эл журтум бар экен. Каарманыбызда мынтип заар какшашынын жөнү бар. Анткени жаңы жылдын 2 күнүндө эле короосуна карышкырлар кол салып, мындан 104 кой өлүмгө учураган. Алардын көбү айылдаштарыныкы эле. Жалпы эсептей келгенде чыгым 1,5 миллион сомго чамалап, үй бүлөлүк бюджетке олуттуу сокку урулган. Дагы жакшы ушундайда бир муштумга биригишкен элеттиктер 79 жандыкты кечиришип, кырдаалды кыйла жеңилдетишти. Дагы жакшы ушундай бир муштумга биригишкен элеттиктер 79 жандыгын кечиришип, кырдаалды кыйла жеңилдетишкен. Ал эми калган 25
бешөөнү төлөп берүүгө туура келүүдө. Биздин ушул Ак Жар айыл өкмөтүндө мынча карышкыр атылды деп бүгүнкү күндө атыла элек. Бүгүн эртеңден баштап Кудай буйруса результатын күтүп атабыз. Эми абал кандай десек болот? Баягы кыштын күнү болгондон кийин карышкырлардын эми өзүңүздөр билгендей карышкырлар бир жерде баягы жатпайт да. Түнү менен кыдырып жүрүшөт экен. Анан азыркы оор эле десек болот. Аларды минтип заматтык оор жагдайга түшүшү кандайдыр бир деңгээлде Ат баш районунда жырткыч жаныбарларга каршы күрөш жайбаракат жүрүп жаткандыгынан кабарлайт. Маселе буга чейин бир эле Ак Жар айылындагылардын 20дай топозу, ушундай эле өлчөмдөгү койлору жана 30дай жылкысы ач бөрүлөрдүн олжосуна айланган. Ошондогу кеңесиздиктин жана кайдыгерликтин кесепети эми минтип алыскы кыштоодогу фермерлерге тийүүдө. Адатыбызча статистикалык маалыматтарга үңүлсөк, өткөн жылдын күз айларынан бери карышкырлар жана чөөлөр тарабынан 4 миллион сомго ашык зыяндар келтирилген. Кызыл китепти ол эч ким атпаганлыгына байланыштуу кыз сүлөөсүндө көбөйүп, сүлөөсүндөн дагы көп зыян тарткандар болуп атат. Мына жайлата ушул боюнча аябай көп фактылар катталды. Күнөө сүлөөсүндөбү, чөөдөбү же бөөрүдөбү, кыскасы Нарын облусунда бүгүнкүгө мергенчилердин 12 тобу түзүлгөндүгү белгилүү. Алар өткөн жыл ичинде 140тай кашабаңды жана 100дөн ашык чөөнү атып алгандыктарын билдиришүүдө. Бирок бул деле жагдайды жайгарып жибербегенине жогоруда өзүңүздөр да күбө болдуңуздар. Ултай Курбанкулова, Сергей Мишенко, Нарын облусунан. USAID-тин мыкты азыктануу долбоору туура эмес тамактануу көйгөйлөрүнүн алдын алып, элдин саламаттыгын жакшыртуу багытында иш алып барып келет. Мында өзгөчө жаш жана наристе балдардын, ошондой эле аялдардын арасындагы аз тамактануу маселелерин азайтуу колго алынган. Бул жолу Ысык Көл облусундагы медицина кызматкерлери ыктыярчыларга бул боюнча атайын 3 күндүк окутууларды өткөрүштү. Республиканын айрыкча Ысык Көл, Жалал-Абад, Баткен аймактарында 5 жашка чейинки балдардын энелердин аз кандуулук көрсөткүчү өскөн. Мындан улам аталган аймактарда тамактануунун абалына көңүл буруп, элдин саламаттыгын жакшыртуу багытында атайын долбоор ишке ашып, облустагы дарыгерлерге окутуулар жүргүзүлүүдө. Биздин Ысык Көл областында бул проблема бар. Проблема ошо балдарды тамактануу боюнча жетишсиз тамактандыруу. Ошол эле кыздарыбыздын анемия деген жана аз кандуулук деген оору менен оорусу да көп колдонулат. Медициналык кызматкерлерди окутабыз, алар өздөрүнүн элин окутат, өзүнүн населениясын окутат. Ошол эле жаш келиндерди, балдары бар кичинекей, ошол эле өспүрүм кыздарды. Долбоор негизинен бул көйгөйлөр тууралуу элдин маалыматтуулугун жогорулатуу жана дарыгерлердин билимин өркүндөтүү менен жарандардын саламаттыгына өзгөчө кам көрүүңдүү эки багыт менен иш алып барат. Биздин эң эле башкы темабыз бул тамактануу аркылуу балдардын аң сезимин, акыл эсин, ден соолугун, физикалык жактан өсүшсүн, билимге болгон умтулуусун жана ошондой эле дүйнө таануусун, мекенчилдигин бере турган эң бир касиеттүү тамактануунун орчунду башаты бул эне сүтүн эмизүүдөн баштап витаминдүү сактап балдарын үй бүлөсүн тамактанууга үйрөтөбүз. Анткени биздин жаш балдардын төрөлгөндөн 2 жашка чейинки балдардын тамактануусу, ошондой эле төрөлгөндөн 5 жашка чейинки балдардын тамактануусу бул балдардын ден соолугунун түптөлүшүнө, ушул балдардын потенциалын жогорулатуусуна, келечекте өз ордун табуусуна өтө маанилүү таасири бар. Ошондой эле биз өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды ушул президенттин атайын Ысык Көл областындагы өкүлчүлүгүнө ыраазычылык билдирип кетебиз. Министерствобузга кат жазып, ушул элдин ден соолугун жогорулатуу, ушул элдин анын ичинде жаш балдардын жана төрөк курагындагы аялдардын, боюнда бар аялдардын, кыздардын, биздин өспүрүм кыздардын ден соолугун чыңдоо боюнча ушул долбоордун Ысык Көл областында башталышы мени өтө кубандырат. Белгилей кетсек, USAID-тин мыкты азыктануу долбоору өлкө аймагында 2014-жылдын аягынан 2018-жылга чейин ишке ашырылган Спринг долбоорунун жыйынтыктарын негиз катары колдонот. Балдардын жана энелердин туура тамактануусун камсыз кылууда, тамактануу кызматтарынын сапатын жакшыртуунун алкагында бул сыяктуу түшүндүрүү иштерин башка аймактарда да улантуу максаты коюлган. Айнура Достукбекова, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.
STEM бул илимдин, технологиянын, инженериянын жана математиканын жетишкендиктерине негизделген билим берүү багыты болуп саналат. Облус аймагындагы билим берүү мекемелери 5-6 жылдан бери STEM программасы менен иш жүргүзүшөт. Бул багытта облустук билим берүү институтунда мугалимдер үчүн атайын окуу семинарлары өткөрүлүүдө. Бул багытта аталган институттун табигый математикалык лабораториясынын кызматкерлери 2 жылдан бери иштешип, агартуу тармагынын кызматкерлери менен биргеликте окуучуларга заман талабына ылайык сабактарды берүү боюнча иштерди алып барышууда. STEM программасынын алкагында предметтер боюнча мугалимдер кесиптик чеберчилигин жогорулатуу боюнча атайын окууларга катышып келишет. Бул жолу облустук билим берүү институтунун табигый математикалык лабораториясынын кызматкерлери география предметинин мугалимдери менен биргеликте окуучуларга заман талабына ылайык сабак берүү үчүн окуу өткөрүштү. STEM билим берүү деген бул жаңы муунга билим берүү. Башкача айтканда 21-кылымдын көндүмдөрү бар да. Ошол көндүмдөрдүн креативдүү ой жүгүртүүсүнө негизделген да. Демек, мезгил өткөн сайын, убакыт өткөн сайын жаңы поколенияны окутуу керек да. Ошол мезгилге, ошол учурга негизделген окутуу программасы болуп саналат. Мугалимдер келип эксперименталдык иштерди жүргүзүшөт. Биз аларга керектүү материалдарды беребиз. Ошонун негизинде алар ой жүгүртүп, чыгармачылык менен долбоорлорун жакташат да. Демек, ушул нерсени алып, анан окуучуларга барып, багыт берип үйрөтүшөт. Жылдан жылга техникалардын өсүп өнүгүшү менен окуучуларга заман талабына ылайык технологияларды колдонуу менен сабак өтүү учурдун талабы. Андыктан агартуу тармагынын өкүлдөрү өздөрүнүн чыгармачылыктарын да өркүндөтүү менен келечек муундарга татыктуу билим берүүнү колго алышууда. Биз бул жакка STEM программасы боюнча окууга келдик. Бул жакта STEM программасы бул өзү чыгармачылык дегенди билдирет. Бул окуучуларга чыгармачылык, бул окуучуга дагы өзүнүн чыгармачылык жагын билдирип кетиш үчүн бул окуучуларга эркиндик берилет. Бул программа боюнча биз бияктан кеңири маалымат алып, кеңири үйрөнүп алып, окуучуларга дагы ушул программа боюнча өтүүгө аракет кылабыз. Сабактардын баарын ушул заман талабына ылайык өткөнгө аракет кылган жасайбыз. Белгилей кетсек, STEM бул илимдин, технологиянын, инженериянын жана математиканын жетишкендиктерине негизделген билим берүү багыты болуп саналат. Мерим Субакунова, Нурдин Нурманбетов, Сергей Мищенко, Каракол шаарынан. Бүгүн кино режиссер СССРдин эл артисти Болот Шамшиевдин туулган күнү белгиленди. Ал көзү тирүү болгондо 82 жашка толмок. 1941 жылы 12 январда Фрунзеде жарык дүйнөгө келген. Белгилүү кино режиссердун Караш-караш, Ысык көлдүн кызгалдактары, Сүйүү закымдары, Ак кеме, эл арасында эрте келген турналар, Бөрү зындан, Фудзиямадагы Кадыр түн аталышындагы эмгектери белгилүү. Ысык көл облустук Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы китепкана кызматкерлери тарабынан бүгүн улуу инсандын туулган күнүнө карата иш-чара өтүп, ага маданияттын өкүлдөрү, китепкана кызматкерлери катышышты. Анда китепкананын жетектөөчү адиси тарабынан режиссердун өмүрү таржымалоо туурасында кеңири маалымат берилип, кино тасма көрсөтүлдү. Бул иш-чараны өткөрүү Ысык көл облустук кино дирекциясы тарабынан уюштурулган. Болот Шамшиев, барыңыздар билесиздер, Фрунзе шаарында 1941 жылы туулган. Кыргыз эл артистин 1975 жылы алды. СССРдин эл артистин 1991 жылы алды. Бул ГИКти бүтүргөн биринчи тартылган тасмасы Чыңгыз Айтматовдун повести боюнча «Аптап» деген повести боюнча баш каармандын ойногон ролун аткарган Кемел деген. Ошо эсиңиздерде болсо. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Саламатта туруңуздар.